Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапбаева, саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын 2019 жылга түзүлгөн мерчемдеринин негизинде Шумкар 2019 аскердик мелдеш өткөрүлмөкчү. Мына ушул мелдешке катышуу максатында же болбосо эң алдыңкы орундарга жетишүү максатында 36806 аскердик бөлүгүнүн чалгындоо ротасы даярдыктарды көрүшүүдө. Бул мелдешке куралдуу күчтөрдүн катарындагы күч түзүмдөрүнүн чалгындоо ротасынын өздүк курамы, инженердик сапердик кызматынын аскер кызматкерлери, медициналык кызматынын кызматкерлери да күч сынашмакчы. Мына ушул аскердик таймашка катышуу үчүн Ош шаарында жайгашкан 36806 аскердик бөлүгүнүн чалгындоо ротасынын өздүк курамы даярдыктардан өтүшүүдө. Быйыл Шумкар 2019 аскердик сынагы боюнча өзүмдүн инженердик кызмат боюнча даярдыгымды өркүндөтүп, ошол кызмат менен быйыл дагы алдыңкы орундарды алууга даярданып жатам. Шумкар 2019 таймашынын талаптарына ылайык АК-3 ПМ-1 спорттук көнүгүүлөрүн так аткарууга тийиш. Андан сырткары физикалык даярдыктар боюнча 100 чакырымга 3 жана 5 чакырымга чуркоо, медициналык биринчи жардам көрсөтүү боюнча көнүгүүлөрдү аткаруу зарыл. Гвардиялык мотоаткычтар дивизиясынын 36806 аскердик бөлүгүнүн ок атуу таласында роталык тактикалык машыгуу өткөрүлдү. Бул машыгуунун негизги максаты ротанын өздүк курамынын күжүрмөн аракеттерди уюштуруусун жогорулатуу жана согуштук шартта өз аракеттенүү чеберчилигин бекемдөө болуп саналат. Коюлган тапшырмага ылайык ротанын курал жарактарын колдонуу менен коргонуу болду. Ошондой эле душманды максималдуу түрдө талкалап жок кылууда өздүк курам согуш шартындагыдай машыгуу жүргүзүштү. Ротанын күжүрмөн ок атуу машыгуусуна минометтик взводу, инженердик сапердик тобу, танкалык взвод, ЗРП-1 эсеби катышып, ротанын күжүрмөн жана душманга карай сокку урууга даяр экенин да бир жолу далилдешти. Аскердик чеберчиликти өркүндөтүү, күжүрмөн даярдыкта болуу ар бир аскер кызматкерлеринин алдыга койгон негизги тапшырмаларынын бири. 52-870 аскердик бөлүгүндө өткөрүлгөн атайын тактикалык машыгуу аскер бөлүктүн күжүрмөн даярдыгын жогорулатуу максатында өткөрүлдү. Бул машыгууга Сузак районунун акими Эрмекбай Омошев, Көк Жаңгак шаарынын мэри Улар Исмаиловдор катышып, жоокерлердин күжүрмөн даярдыгына жогорку деген баа беришти. Бүгүнкү күндө куралдуу күчтөрүнүн күжүрмөн даярдык планы негизинде 52-870 аскер бөлүгүндө тактикалык атайын машыгуу тала ок атуусу болду. Бул ок атуу көрсөтмө ок атуу. Түштүк батыш регионунда жайгашкан аскер бөлүктөрүнүн командиринин баардыгын бул жакка чогултуп, бул жерде биз көргөзмө тала ок атуусун уюштуруп бердик. Бул жерде жогорку деңгээлде өттү. Аскердик кызматты жигиттик сапаты бийик, эр азаматтар кызмат өтөшү керек деген 36806 аскердик бөлүгүнүн чалгындоо ротасынын катардагы жоокери Саматбек уулу Акмерген Чүй облусунун Аламүдүн аскер комиссариаты тарабынан чакырылган. Аскердик кызматка келгенине 6 айдын жүзү болду. Акмергендин кызматка болгон кызыгуусуна атасынын Германия өлкөсүндө кызмат өтөгөнү түрткү болгон. Атасынын акыл насааты менен Акмерген аскердик кызматка келип, куралдаш досторду таап, сыймыктануу менен кызмат өтүп жатат. Катардагы жоокер өзүнө бекитилип берилген колундагы куралы жөнүндө баяндап бермекчи. Бул курал снайперский винтовка Драгунова деп аталат. Бунун максаты жашыруунуу менен душмандарды жок кылуу. Бул куралдын узундугу 1220 сантиметр, стволдун узундугу 660 сантиметр. Бул курал 3 түрдөн турат. Бул ствол, ствольный коробка, приклад. Бул курал кечинде да атса болот, кечинде 300 метрге чейин атат.
Бул куралды алганыма 6 ай болду. 6 айдан бери чогуу кызмат өтөбүз бул курал менен. Курал жагат мага. Сактап буну мага тапшырылгандан кийин аябы сезим менен сактап, сүйүү беден колдонобуз. Өзүм ойлогон эмесмин ушу армияга келип снайпер болуп кызмат өтөрүмө. Мен абдан кубанам ушу снайпер болуп мага ишенгенине. Келечекте ушуну актайм деп ойлойм. Аскер кызматка келгенден бери кызуу пайда болду менде. Бир эле снайперский винтовка Драгунов эмес, башка түрлөрүндө, АКлардын түрлөрүндө үйрөнүп, алар менен атып, ар бир куралды колдонгонду үйрөнүп, азыр кызмат кылып жүргөнүмө сыймыктанам абдан. Ата мекен үчүн кызмат кылууга ар дайым даярмын. Биздин бүгүнкү ардактуу коногубуз Ооган жоокери Баткен окуясынын катышуучусу 8 гвардиялык мотоаткычтар дивизиясынын ардагери Атаханов Сидали агабыз жөнүндө сөз болмокчу. 1967 жылы 20 январда Ош облусунун Ноокат районунда төрөлгөн. Үй бүлөдө 12 бир тууган. Атасы Ермекбай ата мугалим болгондуктан бизди билимге, кызматка умтулган балдардан кылып тарбиялады. 18 жашымда аскердик кызматка аттанып, ошондон бери аскердик кызматтын аркасы менен ажарлуу жар күтүп, кыздардын, уулдардын, неберелердин үзүрүн, сый урматын көрүп жаткан учурум дейт. Афганистанда сузуп алгандан кийин Оштогу политехникалык университетте окудум. 95-жылда аябы бүтүрүп, андан кийин кайра эле ушул Коргоо министрлигине караштуу 36-806 аскер бөлүгүндө кызмат кылууга кириштим. Ал жерде зенитный дивизионда командир взвода обеспечения деген должностто кызмат өтөдүм. Негизинен ал жерде ошо 20 жылдай кызмат кылдым. 20 жылдан ашуун аскердик кызматты аркалап, аскердик оор, кыйын күндөрдү артта калтырып, бүгүнкү күндө ардактуу эс алууда. Ошол убактагы кылган кызматыбыз менен азыркы армиябызды салыштырсак өтө чоң айырмада. Азыр биздин обеспечение коргоо министрлигине камсыздоо боюнча өтө жакшы. Салыштырып айтканда аябай жакшы условиялар түзүп берген. Биздин жоокерлерге мекенди коргоо үчүн сонун шарттарды даярдап берген. Жатаканасы болсун, тамак ашы болсун, экипировка дейбизби, иши кылса күжүрмөндүк даярдык боюнча бүт шарттарды өтө жакшы карап берген биздин коргоо министрлиги. Ошондуктан мен азыркы жаштарга кайрылып айтат элем, ушул моменттен, ушул ситуациядан пайдаланып, азыркы жаштардын армияга барып кызмат кылуусуна чакырып кетет элем. Себеби ошондой сонун условияда сузбагыш керек. Советтик армияны Ооган жергесинен алып чыгуу учурунда кызматта жүрүп, каза тапкан жоокерди көрүп, алгачкы жолу жүрөгүм ооруп, менде патриоттуулук сезим ушул учурдан пайда болгон дейт ардагер. Кызмат учурунда Ооган жоокерлеринин жол жүрүүдө душман тарабынан сокку уруу учурунда жоокердик каармандыкты көрсөтүп, Ооган командачылыгы тарабынан көрсөткөн каармандыгы үчүн төш белгиси менен сыйланган. Келинчеги Венера эже да үй бүлөлүк колдоо көрсөтүп, аскер адамы болууга каршы болгон эмесмин деген ойлорун билдирди. Буну менен биз рызкы таап жеп, ушундан акча таап келип балдарыбызды чоңойтуп турмуш курдук. Бул биз үчүн өтө сыймыктуу, жакшы жумуш деп эсептейм. Биз экөөбүз үйлөнгөндөн баштап эле бул военныйда ушул частьта иштечү. Мен турмуш кургандан баштап эле военный болуп иштеп жүрдү. Эми азыр пенсияга чыгып, мындай Ардагердин акыл насааты биздин жаш муунга мурас болор. Ардагерибиздин атуулдук аскердик кызматына таазим этүү менен чын ден соолук, бакубат жашоо кааламакчыбыз.